Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы түзүлгөн. 2006 жылы Сеулда Кыргыз Республикасынын консулдугу ачылып, ал 2008 жылы июнда Корея Республикасындагы Кыргыз Республикасынын элчилиги болуп кайра түзүлгөн. 2022 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп Аида Исмаилова иштеп жатат. 1997 жылы Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы достук мамилелердин жана кызматташтыктын принциптери жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюлган. Жалпысынан эки тараптуу кызматташтыктын келишимдик укуктук базасын 50ден ашык келишимдер жана макулдашуулар түзөт. 1997 жылы жана 2013 жылдары Кыргызстандын президентинин Корея Республикасына иш сапарлары уюштурулган. Ал эми 2023 жылдын 20 сентябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарына болгон иш сапарынын алкагында Корея Республикасынын президенти Юн Сок Йоль менен эки тараптуу жолугушуу өткөргөн. Кыргызстан менен Кореянын ортосунда Борбордук Азия Корея Республикасы кызматташуусу боюнча форум түзүлүп, жыл сайын тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги жолугушуулар өтүп турат. Муну менен катар эки өлкөнүн парламенттер аралык өз ара мамилелери активдүү өнүгүп, жыл сайын Борбор Азия плюс Корея өлкөлөрүнүн спикерлеринин кеңешмеси өтүп турат. Ошондой эле соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Корей өкмөттөр аралык комиссиясы иш алып барат. Учурда Кыргызстандын аймагында Корея тараптын капиталы менен 1057ден ашык биргелешкен Кыргыз-Корей ишканалары иштеп жатышат. Жакындан баштап Кыргызстанда ири кореялык Korea Telecom, Smart Row жана BC Card консорциуму BNK Capital компаниялары иш алып барууда. 2023 жылдын июль айында Бишкек менен Сеулдун ортосунда кореялык T-Way авиакомпаниясынын түз аба каттамы ачылган. Корея Республикасы Койка EDCF алкагында Кыргызстанга эл аралык донордук жардамга активдүү катышып келет. Ошондой эле Кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча кореялык программанын борбору жана Бишкек шаарында кореялык билим берүү борбору иштеп жатат. Эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосундагы активдүү кызматташтыктын негизинде Кореяда Кыргызстандан 900гө жакын студент билим алууда. Азыркы учурда Корея Республикасында 10135 Кыргыз Республикасынын жараны убактылуу же туруктуу жашап, эмгектенип жүрүшөт.